Ошо козунун териси туздап алдык ташта. Эми муну ашатыш үчүн мынандай айранга кебекти аралаштырып ачытып, буга бир сыра мынандай кылып туруп туз неме кылып чыгабыз, сүйкөп. Бардык жерин калтырбай туруп, ошондой сүйкөп алабыз. Сүйкөп алгандан кийин анан муну мынандай эки бүктөп, мынандай кылып туруп. Бири-бирине неме кылабыз, мынандай бүктөп туруп, анан неме кылып коебуз. Бүктөп коебуз. Мынандай кылып бүктөп. Канча убакыт турат эми? Буну эми ушул бир сутка турат. Бир сутка тургандан кийин тагы жаңылайбыз. Жаңылап, ошондо 5 күндүн ичинде бул немеге кирет. Неме, ашка кирди дейт. Анан ашка киргенден кийин мындай болот. Бул ашка кирген тери. Оңдогондо мына ошондой эле болот да мына. Ооба. Ушундай болот. Анан мунун жүнү өскөлөң үчүн муну постек дейбиз. Анан силерде гөлдөлөң дейт да, бизде постек дейт. Анан кийин жүнү калта болгон мынандай жүнү калтасын. Мына бунун жүнү калта. Муну мынандай кылып туруп супа жасайбыз. Супаранын кандай мааниси? Бул турмушта бул супра тоокчулуктун белгисин берет да, мына караң. Мында мунаны териден жасап, өзү да мына төртбурчтукта азыр төртбурчтукта жасап атышат эми заманга жараша. Илгерки биздин апаларыбыз ушундай тегерек жасаган. Кыргыздар эмне үчүн ушу жумурууга көңүл бурганда тегерекке? Баягы төгөрөгү төп келишсин деген мааниде ушундай тегерекке көңүл бурган да. Түндүгүбүз, наныбыз, тойкочубуз бар жогу ошондой. Бул да супураны да ошондой кылып тоокчулуктун белгиси, супурасы жокту аябай күнөө катарында сезишкен да. Анан мындай териден супура жасабаса биздин апаларыбыз аябай айын көрөт эле да. Супурада жасаганга алы жетпейт деп. Анан супура жасашып ушинтип неме кылышат. Сиздер дагы бүгүнкү күнгө чейин супура кармайт экенсиздер. Жакшы келин кыздар кармайбы жасайт? Эми биз ошо келин кыздарыбызга жасаганды мындай кылып жасайт деп үйрөтүп атабыз. Эми ошо үйрөнгөн болсом бизде апаларыбыздан үйрөнгөнбүз да. Бизден кийин жасап үйрөнүшү мүмкүн. Анан биз ушуларды үйрөтүп мындай кылат деп айтып атабыз. Дегенде супураны эч куруп койгон эмес. Келиндерге супураңы немеси такыр болбосун, балаңдын башынын чачы түшүп калат деп айтышкан. Эми ошо баламдын чачы түшүп калбасын деп баягы кыргыз келиндер супураны өтө жакшы неме кылып, балам кал болуп калбасын деген мааниде неме кылышкан. Анан ошондой эле дагы бир кыргыздын немеси мына умачы. Умачты ушул эле немеден алып эле мен мында аяр кылып койдум эле силерге көрсөтөм деп. Мындан эле суу сеп ушалап чыгабыз да, мындай кылып мына. Ушалап мына унду ушалап ушинтип анан кийин муну ушундай ушойдон да тамак жасаса болот. Анан муну кууруп сармайгабы, койдун майынабы кууруп жасаса дагы кызыл умач болот. Бул жөнөкөй умач болот. Ошентип супураны курук койбойт да, кыскасы супура дайыма ундун менен болуп турат да. Биз жайлоолорго чыкканыбызда жөн отурбай мына ушундай илгерки апаларыбыздан калган өзүбүз деле ушуларды колдонуп келгенбиз. Ошолор менен алектенебиз да, бош болгон убактарда. Мунун атын жүз арчы деп коебуз. Анан дагы бир төл атты өзүнчө да бир ат бар экен, дасормол деп да аталат. Түштүк диалект кызганча анан жүз арчы деп да аталат. Анан бизде муну аябай көп токкан да, жеңелер,
токуп туруп анан мындай кылып 4 бүктөп анан баягы кыздарга берген сеп көйнөктүн көкүрөктөрүнө мынтип төнөгүч менен төнөп койчу да анан келин көргөндө кайынсиңлериң келип калат же болбосо кайнелериң келсе ошондон алып туруп анан жүзүңдү ачып жүр деп берип койчу. Анан да мунун жакшы нерсеси бар го, баягы Токтогул атабыздын Алымканында деле бар го, жүз арчыга сайып тимеле аны ырда деле ырдап жүрөбүз. Анан мен ошондон неме кылам, ушундай нерсени тиккенди жакшы көрөм да, мындай кылып тигилет да. Бул ар түрдүү жиптер менен кооздоп, титегиндей назик төгүп койсо да болот буларгачы. Мончокторду төгүп дагы токса болот да. Козуларды байлайт экен да, кулундарды байлайт. Козуларды биринчи көрүп атабыз, анан кызыгып бизден келип атабыз. Мурда көргөн эмес. Мурда көргөн эмес, биринчи көрүшүм. Биринчи угушум. Мынау көгөндө козулар. Ушу көгөнгө козу байлайт деген болот да. Көгөнгө коз байлайбыз. Жаңы туулган Сүтүн эмне кыласыздар? койдун сүтүн айран кылабыз, курут кылабыз. Бул койдун сүтү бул аябай коюу болот да. Уйдукундай болбойт, коюу болот. Каймагы да көп чыгат. Май да көп чыгат. Айраны да коюу болот. Анан бир күндө ошондо канча эки кой сайсыңар? Жок, 5 коюбуз бар, 5 кой сайбыз. Энеге эм салбасын деп байлайт экенсиз. Böylece tövbe ekan. Bunu bunday qilib birenchek deb saytda. Uyday qilib savoyt buni. Эки үйдөн кармап бирдей саат. Мынанда кармап туруп. Жок, онда болбойт да. Эмнеге? Онда кой жүрүп кетиши мүмкүн. Ийбейт атат. Коз келип атыр. Урганда ийет да. Кой саганды биринчи жолу көрдүңүз. Биринчи жолу саадыңыз. Кой саганды биринчи жолу көрдүм, биринчи жолу саадым, бирок койду бул татаалыраак экен. Эмнеге дегенде бул ийиши кыйын экен да. Козусун салыш керекпи же биз салбай салдык дейм да, бирок ийиши да кыйын. Анан үрпүк кичинекей, тескери эле кете берет экен да. Эбин таап сабасаң эчке деле сай берет экенсиң, чакан ичине деле тышына деле бүтөт экен баары. 5 сайбыз. Күнүнө 5 мал сайбыз. Жо 5 мал сайсыңар канча саан бээ дейм да. 5 саан бе. 5 малдан э? 5 саан бе бар, 5 малдан сайбыз. Келиндер сайып тура жакшы. Келиндер сайты. Келин кыздарга үйрөт да, ушу келин кыздар үйрөнүп саашып атат.